бүгүнкү салтанаттуу мааракени куттуктап, Кыргызстан аялдар конгрессинин төрайымы Замира Акбагышева эжекебиз келген, сахнага чакырып, куттук сөзүн угуп алсак. Айнур Бердигулова бул чын эле Кыргызстандын искусствосунун эң чоң пири десек болот. Мына бүгүн бардыгыбыз ушу кылгыяктын муунун, кылгыяктын сагынычын, кылгыяктын сүйүүсүн бүгүн бардыгыбыз мына угуп атабыз. Анан Айнур чын эле тарыхы, кыргыз элинин тарыхы, кыргыз элинин руху, кыргыз элинин ушу дүйнө жүзүнө болгон сагынычын тартуулап бизге бүгүн чоң ыр-майрамын тартуулап атат. Айнура Бердигулова, мына карасаңыздар кандай Кудай бу кишиге сулуулукту да берген. Бу кишиге талантты да берген. Бу кишиге 2 кыз, 1 уулду берген. Жана Кудай бу кишиге эң жакшы жолдошту берген экен. Сиздерге белгилүү Карагулов талант, белгилүү кыргыз искусствонун чебери, эң туура. Сармердин телеберүүнүн алып баруучусу ушу Карагулов талант бу кишинин жолдошу болот экен. Мына эми бизге түшүнүктүү болуп атат да, Айнура Карагуловнун таланты кайсы жерден чыгып атканын. Бул үй бүлө, таланттуу үй бүлө. Ошондуктан Айнура, мына Роза Аманова салттуу музыканы ар дайым элге пропагандалап, ушу башында туруп сизге дагы жакшы каалоолорду айтты. Биз ошо каалоолорго дагы тилектешпиз. Жана Кыргызстан аялдар конгрессинин атынан эмгектеги жетишкендиктери, жогорку кесиптик чеберчилиги жана көп жылдык ак ниет эмгеги үчүн Кыргызстан аялдар конгрессинин эл аралык маанидеги лидерлик үчүн алтын медали менен Бердигулова Айнур сыйланат.